Жалпы каналымды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтам. Биз Ош шаарындабыз. Бүгүн дал ушул Оштун алдыңкылары десек болот. Баарыбызга белгилүү болгондой эле бизде 20-мартта тарых жаралды десек болот. Биринчи жолу кайрымдуулукта ушундай болду. Дал ушул кайрымдуулукта Ош шаарында өздөрүнүн бир активдүүлүгүн көрсөткөн Актилек Айдаралиев жана дал ушул спортчулар тармагын колго алып берген Атаман жаштар клубунун жетекчиси Болот Урматбеков агабыз менен бүгүн дал ушул сбордо болгон сбор баары кандай башталды айтор дал ушул тууралуу кененирээк маектешип сүйлөшөлү деп келип калдык. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, куш келипсиздер. Кандайсыздар? Мындай бир аз Кенен отура берели, мындай кенен отура берели. Мындай көрөрмандар деле тура эле түшүнсө керек. Тебелейчи эле мындай болбой, Куш келипсиздер Ошко. Бишкектен келип калып турган карындаштарыбыз. Өз негизи эч бир жерге интервью бербей жатканбыз. Акыры берип коелу деп бизден элдерге чындыгында жана сиз айткандай. Бул кызык нерсе болду. Тарых болду. Бул башын биз баштагандан бир күн мурун Полот өзү баштаган экен, бизден бир күн мурун. Ошо Полот биринчи сүйлөсүн, анан мен сүйлөп берейин. Өзү негизи айтсак, бул сбор кандай башталып калды десек, ошол бул сбор негизи өзү 5-6 ай мурун ошол Хамзанын атасы Руслан баштаган экен. Ал көптөгөн блогерлерге, ырчыларга жана аудиториясы бар адамдарга кайрылып ошол иш жүргөн экен. Бирок ошо акыркы мына 20 күн мурунку чоң инициатор болуп бул Аскар болуп калды. Аскар Автодубай досубуз. Ошо баштап калып Бишкекте аябай катуу жүрдү да биринчи күнү. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Ал прямой эфирге кирип моунча канча 5-6 саатта түнү бою прямой эфиринде айтты, түнү бою канча 5-6 миллион акча топтолду келгиле деп түштө ошол прямой эфирге кирип аткан болчу. Анан биз Аскар досубузду карап көрүп, анан мен Аскарга чалдым. Досум, эмне Ошто кандай болуп атат? Оштодо уюштурайлыбы дедим. Сен досум, сенин номериңи мына прямойго прикрепление кылып коем. Азыр эгер бош болсоң баштай бересиң деди. Анан ошондо биз Атаман деген спорт клубду биз өнүктүрөбүз да. Ошол жерде башкы машыктыруучу болуп иштейбиз. Ошол жерде биз балдар менен спортсмен балдар менен топтолуп ошол күнү сборду баштаганбыз. Бүт бизге Бишкектен жилеттерди жөнөтүшкөн, жана ошондой эле наклейкаларды заказ кылып, ошол күнү баштап где-то 100 миңге жакын акча топтоп волонтерлор менен биринчи күнү иштедик. Ошол эле күнү Каяктан чыга келди десең? Актилек менен өзү доспуз. Бирок Актилек отдельно Аскар менен байланышкан экен. Бул уже даярдап эртеңки күнкүгө уже кыргыз үйдү тигип баштаган экен. Мен айтып берейин деп, Кечинде анан бул менен жолугуп эртеңки күнгө бул Актилек айтып берип койсун. Мындай болду. Эми бул сбор боюнча чындыгында Алла разы болсун бүт биздин элибизден да. Менимче көргөн адам бирөө дагы тынч отурган жок да, бул тынч отургузган жок да. Себеби Алла Таала баарыбыздын жүрөгүбүзгө ушундай бир мухаббат салып койду да, балдарга болгон. Бул жерде бир эле сбор менен неме эмес, бул жерде бир өтө бир чоң тарыхый окуялар болду. Бул жерде бир адамдын жан дүйнөсүнө кире ыйлатчу окуялар болду. Аябай ушундай окуялар болуп атты. Ошонун катарында мен дагы ошол кечинде Полот бир күн мурун баштаган экен сборду өзү. Анан мен кечинде ошол Instagram карап отуруп интернет баракчасынан Аскарды көрүп калдым. Ошко кетип атабыз деген видеосун. Ош тосуп ал деп жаткан видеосун көрүп калдым да, эми ошол Аскар биз тең буракпыз дейм. Доспуз. Буга чейин деле дос элек. Анан Аскарга чалдым. Аскар, эми могул жакта может уюштургандыр деп ойлодум мен. Али келип атабыз дегенде уже уюштургандан келип атат деген ойдо болгом мен. Бизден эмне кызмат?
эми ушу барып бир жардам берели, биз өзүбүздүн салымыбызды кошолу дагы андан сырткары ушул мүмкүнчүлүгүбүздү ушул аудиториябызды ушул жакшы жака жардам берели деген ойдо мен чалгам. Чалсам Аскар ошто тосуп алчу киши жок деди. Биринчиден, экинчиден биз бара турган штаб жок деди ошто. Анан хорошо, анда силер шашпай кыжалат болбой келе бергиле, мен аэропорттон өзүм тосуп алам. Еще бир жай даярдайм мен силерге дедим дагы, штаб дайындайм дедим. Бизде Ош шаарында Ош Азия маданий борбору бар. Бул жерде бүт чыгармачылык топ, тамада, ырчы, бийчи, камерачы, сүрөтчү ушул той жаатында иштеген баары. Биздин ушул биздин аксакалдарыбыз, негиздөөчүлөр ушул Жеңиш Айтиев, биздин атабыз, Аман Ибраев устатыбыз, азыркы учурда директору Иманкул Шарипов. Мен ушул кишилер менен биздин чоң группага кеңештим. Ушундай болуп аттыр, келгиле. Биз буга чейин да Баткен окуяларында дагы өзүбүздүн активдүүлүгүбүздү көрсөткөнбүз. Коомдук иштерге, шаардын ушундай коомдук иштерине биз Азия маданий борбору ар дайым даярбыз да кызматка, элдин ишине. Ошол жака айтсам, алар баары эмнени айтасың, сунушта биз колдойлу деди. Мен айттым, боз үй тигишибиз керек дедим. Боз үй табалы десем, жаш инилерибиз, Назар деген инибиз ушул табып. Бул жакта Бек деген агабыз бар, Алла ыраазы болсун. Ушул агабыз боз үйлөрдү арендага береткен. Анан рекорду 7 мүнөт 12 секундда бир боз үйдү тигип жасалгалар менен коюп коет экен. 7 мүнөт 12 секундда рекорд экен. Аны эч ким Кыргызстан боюнча буза элек экен ал агабыздын рекорду. Ошол агабыз бесплатно келип бизге жардам берели десек, тийбегиле деди. Силерден тамашалашып күлдүм анан. Силердин жардамыңар ушу тоскоол болбой турсаңар ошол чоң жардам деп атасызбы деп күлдүм да ал агабызга. Ооба, тийишпегиле өз курабыз деди. Алар өздөрү нары бери 15 мүнөттөн бир боз үй чоң кылып берип кетип калышты. Ошентип боз үй тигилди, ошол жерге тамадалар кечинде чогулдук баарыбыз. Ушул жерден эртеңден келели деп баарыбыз Инстаграмдан койдук. Ошонун кечинде фотосубуз менен да байланышып, досубузду ал жака чакырып эртеси менен алабыз, тосуп алабыз. Тосуп алып келдик, ошол менен андан бир чоң окуялар башталып кетти. Ага чейин баягы сиздер Хамза тууралуу интернет желесинен көрүп аттыңыздар беле? Маалыматыңыз бар беле? Мен эми балким көргөндүрмүн, бирок мындай баамдабаптырмын да эч. Анан бирок биздин Азия маданий борбору бул жакта биздин бир эжекебиз концерт уюштурган экен ага чейин. Баяман Боболов досубуз алып барган экен концертти. Биздин маданий чөйрө, бизде Оштогу бүт Азия маданий борбору, алар баары ырчылар келип ырдап берген экен. Концерт сонун болгон экен, өткөрүшкөн экен, бирок мен негедир ошондо укпай калганбы же бошобой калганбы, ушундай бир неме болгон экен. Бирок болот билет экенлиң, сен ага чейин эле. Мен негизи көрүп калдым эле мен. Алимардан деген бир спортсмен бала бар эле Бишкекте. Анын видеосун ага чейин бир 1-2 күн мурун Бишкекте ошол форма кийип алып кыдырып жүргөндөрүн көрүп калган болчумун. Өзү негизи дагы бир нерсени айта кетейин. Биз эми Аскар менен доспуз да. Спорт тармагындашып Москвада ошол Айкөл Лимонес деген клубда тренировка кылат эле ал балачы, ишкерликке чейин. Ал досубуз экөөбүз бир 7-8 ай мурун мен бир ошол ХБКда бир мечит баштаган болчубуз. Ошол жердеги местный жамаат менен мечит баштап, анан досум Аскар чалып эме деп калган болчу. Досум кел ошол мечитке мен да кичине салым кошпоймунбу деп өзү келип 100 000 сом өзүнүн атынан берип, плюс бир эмбанк коюп, кичине топтой койгойлу, кичине крупныйраак сумма керек экен дегенинен ошо 7-8 ай мурун эмбанк коюп, где-то бир 1 миллионго жакын акча топтоп берип койгон болчу да Аскарчы. Анан ошондо таң калган элек да аудиториягачы. Ушундай болот экен депчи. Анан эмбанктар блокировка болуп калды, ары бери болуп калды. Акчаны снимать этип, ошо мечиттин өкүлдөрүнө, уруп аткандарга полный берип чыгарган болчубуз. Ошондон 7-8 айткандан 7-8 ай өткөндөн кийин эле ушул окуя болуп атат. Неге дегенде Аскарда бул живой аудитория бар да. Эми Алланын каалоосу менен бардыгы. Ушул сбор резонанс болуп кетти. Ошонун айынан менин оюмча. Сиз Аскарды ошо интернеттен ошкол баратканын көрүп калып дедиңиз го, анан баягы кайрымдуулук ушундай эме кылаттыр деп элдин агымы менен эле ушул нерсеге кирип кеттиңизби, же болбосо баягы Хамзанын өзүн көрүп алып кичине эле мындай жан дүйнөңүз менен жардам бергиңиз келди? Жок, элдин агымы менен болгон жок. Бул жерде мен эми бизде атабыз да, бизде дагы президент бар. Бул жерде менин өтө жанагынтип ушу сиз айткандай илинген жерим болду. Аскардын историясын көрүп турсам, жана Аскар кайрылбадыбы?
жөн деле башка бирөөлөр мушташканын деле Хабиб Конурлар деле же футболчулар деле жеңсе коюп коесуңар. Келгиле ушул балага жардам берип коелу. Карагылачы бул бала 1 ай мурун мен көргөндө башка бала эле мына 1 айда карып кетти деп туруп экөөнүн сүрөтүн коюп коет да. 1 ай мурунку менен ошол азыркы учурда баягы жанында чыккан видеосу баягы турган сүрөтү чыкпады. Ошол жерде жаман болдум менчи. Чындыгында ошол жерде көзгө жаш келип баягы баланы көрүп туруп эми бул жерде Руслан өтө бир чоң нерсени дагы бизге Кыргыз элине сабакка тартыштап кетти да. Ата кандай болуш керек экендигин Руслан бизге далилдеп койду да. Чындыгында бала үчүн эми чындыгында бар жогубузда бала бар. Баарыбыздай балабыз дегенде жаныбызды бергенге даярбыз да. Мисалы ар бир ата. Ошонун сыңарында эле Руслан дагы ушул бул эми бүт бар Алладан. Чындыгында Алла Таала каалабаса эч нерсе болбойт. Алла Таала кааласа Алла Таала үчүн эч нерсе эмес да, өтө жеңил нерсе. Аллахым ушул баланын үмүтсүздүктөн келип чыккан жыйынтык болду да бул. Үмүтсүздүк болбоптур да бул баладачы. Үмүттү үзбөптүр да Алладанчы. Бул мен видеолорун кийин дагы көрдүм да, маршруткада 20 сомдон чогулуптур да. Өзү жан болобу, башка болобу, ушундай 6 ай токтобой күн-түн бала токтобой баласы үчүн эмгек кылыптыр да, кызмат кылыптыр да. Анан Алла Таала да бул мээнетин, немесин кайтарып ушул эми жалпы элибиздин мээнетин кайтарып эми балдар жакшы болуп кетсе экен деген үмүттө турабыз. Ошол жер мага илинди, бул 1 айда барып кеттир деген нерсе менин жүрөгүм өтө катуу тийди да, өтө бошотту да менин жүрөгүмчү. Ошол нерседен уламадан мындай бир тынчсыздык пайда болду да, ушул жерге келип өзүңүн салым кошуп, жок дегенде ушул кызматыбызды, мээнетибизди ушул нерсеге арнап бербегенге мындай үйдө бир тынчтык, менин жүрөгүмдө тынчтык болбой койду. Ошол нерсенин айынан сразу аскарга чыктым да, эмне кылайын депчи. Анан ошодон бул жака кирип кеттик да. Алла кааласа. Анан баягы башында айттыңыз го, мен эмне кылам, эмне кылып бере алам деп өзүм ойлонуштум деп, анан ошол учурда баягы жоопкерчиликти мойнуңузга алып аттыңыз да, чогултабыз, элдерди чогултуп берели, ошту деген канча калкылар ошту колго алып атканда баягы ишендиңизби ушул нерсе чын эле ушул акчаны чогулта алабызбы биз? Бирок элдер келип колдоп бере алабы деген мындай эме болду. Ооба, бирок ондой нерсе негизинен мына азыр кийин ойлондук да ал нерсеничи. Бирок чындыгында ошол учурда жүрөктө негеде тынчтык болду да, мындай олчудай эле нерсе болупчу, али бир неме жумуш жасаганыңда али көңүлүң ток болот го. Жашоодо мисалы мен бир неме буюмду жоготкон болсом, өзүм менен өзүм переживать этсем аны таппайм да. Анан бир жана көңүлүм ток болсо, уже ал буюм кайра бир нерседен себеп болуп чыгат да жоголгондой. Ошондой сыяктуу эле эмнегедир бул ишти баштаганда чындыгында ошол нерсени ойлобоппуз бизчи. Ушул нерсени ушундай чоң жоопкерчилик, ушундай чоң сумма элден чогулабы, чогулбайбы деген ой такыр келген жок чындыгындачы. Биздин ой ушул лишь бы жардам бериш керек болуп калды да. Максат ушул жерге барып жардам бериш керек, өзүнүн салымыбызды кошуш керек болуп калды. Анан көңүлдө мындай ток болду да, жүрөк ток болду да, мындай болот деген ишенич өзүнчө эле бир Кудайым ошондой бир ишеничти, ошондой бир духту бизге салып койду да. Анан ошодон улам эле быз эле нерселерди ойлонгон убакыт эле болбоду ал учурда негизичи. Патыр-путур болду, биз чалдым мен, андан келип орозо үчүн эле ооз ачып, туугандар менен ооз ачтык, андан келдим, ооз үйлөрдү тиктик, 10 мүнөт кечигип кетти, давай эртең жолугабыз бардык, ошол менен уктабай ооз жаптык, бир аз уктап эле барып тосуп алып келдик. Ушундай болуп кетти да, мындай тез болуп кетти бул нерсенин баарычы. Ошо сбордун башында кандай башталды? Тиктиңиздер, келишти, анан ошолор процесс тууралуу айтып бериңизчи. Процесс тосуп алып келдик бияка. Тосуп алганда эле эми мен атын айтпай эле коеюн, ишкер агаларыбыздан бири бар шаарда. Мен менен кошо барам деди, чогуу тосуп келебиз деди. Барып ошол жерден агам баштаганында эле өзү азыраак сумма берем деп аткан, бирок негедир ошол жерге барганда суммасы чоңоюп кетти агам өзүнчө элечи. Сумманы чоң эле сумманы берди, балдарга аэропорттон түшкөндө эле берди. Анан ошол жерде уже дагы дух пайда болду, Аскар сразу тапты, агаларыбыздан бири сом берди, мына түшкөнүбүз эле деди.
ошодон анан келдик бияка. Дыранын алдына келсек уже адамдар уже келип калыптыр, уже адамдар чогулуп туруп калыптыр уже биз келсекчи. Келип түшкөндө эле паатырып туруп учурашып эле адамдар бере баштады. Ошону менен улам ушул жерде болуп атып эле бирөөнү таппай калдык даже. 500 миң берип кетип калды. Бирөө 500 миң сом берди дагы. Атын айтпай, Аскар айтты, мен даже жүзүн элестете албай калдым ошол баланы деди. Биз ошо жанында турабыз, ошол жерлерде туруп көрбөй калдык, ким бергенин биз көрбөй калдык да. Ушундай бир окуялар менен башталып кетти. Бүгүн сразу эле резко оштагы как будто күтүп тургандай эле болуп кетти да, паттырып эле башталып кетти. Жүрөгүңөрдө элжиреткен окуялар болду да, сөзсүз түрдө. Сөзсүз болду. Ошо Бул жерде бир окуя аябай көп болду, бирок негизи мындай жүрөгүңүзгө тийген учуру кайсы болду? мен жүрөгүмө тийген учуру бир апабыз өтүп кеткен баласынын алып берген сепчикасын берип жүрген окуя өтө катуу тийди менин жүрөгүмөчү. Себеби энелер ушунчалык мээримдүү экендиги, энелер ушунчалык балам дегенде ушундай өзүнүн жанын бере турганын, мындай эненин жүрөгүн, эненин мээримин дагы бир ирет ушул апабыз көрсөттү да. Энелерибиз келди, сепчика алып келишти. Эми бүт баары бери дага чейин ноокаттан эки эжекебиз алтын шакик берип жиберген да. Анан сепчика алып келип калышты. Анан бул каяктан десем, бир апабыз бизге байланышып аткан деди. Баласы ошол сепчиканы алып бериптир. Андан кийин алып бергенден кийин 3 айдан баласы каза болуп калыптыр да. Ошо баласынан калган эстелик сепчикасы бар экен. Анан ошону мен сразу видеого тартып чыгардым. Чыгарсам элибизге да катуу тийди ал окуя чындыгында. Ошол сол балама тийсин деп берди ал апабыз. Анан кечинде Кара-Кулжадан бир агабыз чалды, Бишкектен бир агабыз чалды. Сепчиканын акчасын котороюн Актилек. Сен ошону алып барып берип койчу иним кайра өзүнө деп ушундай дешти. Анан макул дедим, анан ушул Кара-Кулжадагы агабыз которду окшойт. Же Бишкектеги мен чындап таппай калдым кимискени. 20 миң сом которду, чегин жөнөттү. Сепчиканы ажен алып койдум да, эртеси күнү алып барып апага бердик. Берсек албайм дейт апа. Өзүңүз алып барып бердиңиз? Өзүм алып барып бердим. Анан апага айттым, апа, бул уже буйруса Кудайым сиздин ниетиңизге жараша, бул солун алды. Бул сиз бергендей сатылды бул сепчика дедим. Сатылып акчасы ошол жака кошулду. Бирок буну ошол сатып алган адам кайра сизге берип коюшуңузду бизден суранды деп анан апабызга туура түшүндүрүп сепчикасын алып барып бердик. Анда да жөн турбай апа кайра да 2 миң сом акча берди. Өзү келип берейин деген экен, неберелери бар экен, үйдөн чыга албаптыр да. Анан ошол өтө катуу окуя болду бизде. Энелердин дагы да болсо ушу балага болгон мээрими чексиз экендигин далилдеп койду да. Ол бир окуя болду. Андан кийин коробканын ичине алтын тиш чыкты. Адам студенттер чогулуп келгендечи. Эми адамдар ушул тишинен берип салды да. Мындайча айтканда алтын тиш. Эми ал деле бир 4-5 миң сом чыгат да. Ол болду бир агабыз, мен көрбөй калдым, сен көрбөдүң жанагы. Немен Арашан койду алып келген акен. Кабыр казган акебизди. Жону көрбөй калдым. Кабыр казган агабыз өзү бир кою бар экен. Өзү кабыр казып иштейт экен. Өзү бир кою бар экен, ал кою $700 берген эмес экен, документальный Арашан экен. Ошол агабыз келип туруп, болгону ушул бир коюм бар деди. Ушул коюму ушу жака берейин деп келиптир деди. Болгон ушу бир кою бар экен, жалгыз кою, $700 бербеген, ушу парада Арашан кою бар экен. Аны берди эле ушу Америкадан бир агабыз, Алла ыраазы болсун, Бишкекке алдырды, ошол $700 которойн мага берин деди. Алла ыраазы болсун, ошо алды. Bir 6 жашар балабыз келип, 5 жашар, 6 жашар балабыз келип өзүнүн эң жакшы көргөн атын берди, Тайын. Атасы ийинчилеп, өзү чоң аттын баласы экен, карап аткан экен. Атасы менен бул бала дагы костный мост деп ушул операция болуп келген экен, 6 ай Турцияда жүрдү. Ошол баласы атасына айтыптыр, ата Хамзанын дагы атасы, Хамза экөө больницада жүрөт экен, экөөбүзгө окшоп. Ошого мына атты алып барып берейли дептир да, баягы балачы. Анан бир-эки күн убакыт сол болуптур. Бирок ошол тынчтандырып атасын алып келип бергенге чейин атасына өтө көп сүйлөптү да, ата качан апарып беребиз. Анан ошо биз алып келген күнү дагы эртемен ата бүгүн апарып беребизби, ата бүгүн апарып беребизби деп ушинтиптир да балачы. Ошентип баягы атасынын жүрөгүн баягынтип жүрүп, баягы бала алып келип ошол эң жакшы көргөн ушу баласына арнап ата ийинчилеп алган Тайын бизге алып келип берди.
Кара Судан Аваз деген агабыз өзүнүн эң жакшы көргөн Жапайы деген атын кыргыздын таза тукуму Карабайыр кайманаты Жапайы деген атты өтө улагы чоң таанымал атты чыныгы кыргыздын ургу деп өзүнө кармап эң жакшы көргөн атын ал агабыз дагы Алла жолуна берди бузакачы. Ал атты да саттык. Андан дагы бир ат берди, 2 жол ат берди ал агабыз, экинчи дагы чоң ат берди. Ушу көпчүлүгүн үлгү болду. Агартуу айылы менен кошо өзүнүн айылы менен кошо ар бир үйдөн чогулчу айылы дагы үлгү болуп эстафета кылып башкаларга дагы өткөрүп берди. Айылы боюнча мечиттен имамы Дамла Самат агабыздын өзүнүн колунан алып биз барып келдик, ошол жерден айылдын суммасын дагы алып келип бул жака коштук. Ушундай бир өзгөчө күндөр болду толтура. Бир-эки окуяны кошумча айта кетсек, мындайча айтканда ошол 10 күн өтө бир көркөмдүү күндөр болду да. Биз да мындай Волнада эле жүрдүк да. Ошол окуялардын бирөөсү бир эже келди, тазалыкта иштейт экен. Формасын кийип, ошол жерде бир жерди казып аткан болчу. Ал жердечи. Казып атканда эле ошо драма театрдын астында бир жерди казып аткан экен. Формасын кийип эле келип чөнтөгүнөн чыгарып 5000 сом алды дагы. 5000 сом бүтүндү алып, сразу тапшырды. Мен ошо айлыгымы бүгүн алдым эле. Сразу ушул балага берейин деп кичине көзүнөн жаш кетти, салды дагы. Кайра барып туруп жерди казып улантып, ишин улантып кетти да. Ошолорду көргөндө мындай жүрөктөр башкача болуп кетти да биздики. Дагы бир эже алыстан чакырат. Барсак мени лично чакырып калды. Келсеңиз деп барсак машинанын артынан өтүп алыптыр. Сразу бир шакегин ошол жерде чечти дагы, колуна дагы бир 5-10 миң карматып туруп, мени эч ким көрбөсүн деп кетип калды, эч нерсе айтпай элечи. Мындайча айтканда элдер ушундай жүрөктөрү ачылды ошол күндөрү. Билбейм, Аллах Таала мындай Алладан болду да бул. Ушул Хамзанын атасы Русландын себебинен элдердин жүрөктөрүн ачып койду да. Кандайдыр бир себеп мененчи. Биз мына Актилек досум айтмакчы, ал сумманы мындай 170 миллион дегенди мындай көп деле эстебедик. Качан топтолот экен, эмне болот экен дегенде эле ой келген жок. Биз ушу баягы Волнада иштей бериппиз, кызмат кылып, ар нерсе келген адамдарга таң калып ушундай жүрө бериппиз. Анча-мынча досторубуз келип эч бир видеого тарттырбай эле баягы бул чөнтөгүнөн бир пачка, бул чөнтөгүнөн бир пачка алып туруп эле видеонун кереги жок. Бирөөсү келип $5000 салып атат, бирөөсү келип эч нерсе тарттырбайт да. Мындайча айтканда жүрөктөрүн ачып койду да элдердинчи. Алып келген агаларыбыз эч эсимен кетпейт да. 2 агабыз келди, жөнөкөй кийим алган. Жулни минип келип токтотушту, бирөө түштү мен жаныма келди, бирөө машинанын ичин тазалап бир немелерин алды. Мына Жигулини берсек болобу деди да. Сонун Жигули да, берсек болобу деди да. Мен эмне болбойт, конечно болот да десем, мына менин номерим сатылса эмне боласың, ушу менин атыман деп. Ушу менен эки кийин кайра жөө кетип калды. Мен ойлодум да ошолор өзүнүн машинасын, андан башка машина эми барбы жокпу билбейм, бирок менин оюмча башка машинасы болсо экөө айдап келсе керек эле деп ойлойм да менчи. Бирөө экөө айдап келип, бирөөнү таштап бир машинада кетсе керек деп ойлойм да. Адамдар ушунчалык эң жакшы көргөн нерсесин, акыркы нерселерин ушул немеде Алла ушундай өздөрүнүн акыркы эң жакшы көргөн гана нерселерин бул жака берип атышты да. Бул жерде баса белгилеп айта кетчү нерсе биздин жаш балдарыбыз болду основной. Копилка бар экен да, ар бир жаш баланын копилкасы бар экен да көрсө үйүндөчү. Жаш бала үзүлбөй койду. Жаш бала деген үзүлбөй койду. Биринин артынан бири ушундай копилкаларын 3 жылдан бери ошол айфонго чогулткан, башкага чогулткан, ушул бир өзү максат кылып койгон нерселерине чогулткан копилкалардын баарын жаш балдар алып келип бербеди. Жаш балдарын алып келип берип, Хамза укам жакшы болуп кетсин дейт, Арслан жакшы болуп кетсин дейт, Байхан жакшы болуп кетсин дейт. Ошолорун көрүп алып биздин жүрөктөрүбүз чындыгында тилинди да ошол жердечи. Эми бала келип жакшы болуп кетсин десе бир багынтебиз баягы. Ушундай копилкаларынан бери акыркы немелеринен бери алып келип беришип атышты. Пенсионер биздин апаларыбыз келип атты, чалым экөөбүздүн пенсиябыздан, балдарыбыздан кошкон деп чоң кошуп атышты. Мындай бир өтө бир башкача күндөр болду да, чындыгындачы эле айтып бүткүсүз күндөр болду да. Ал жерде канча ыйладык биз. Дагы деле баягы ошол эйфориядан чыга албай жаткан окуйсуздар. Да, азыр эстеп кайрадан кирип атабыз. Болду. Чынында. Эми бир бөлөк бир тоба кылдым, бир мындай иш кайра болобу билбейм, эми бир башкача бир Кудайым бир башкача мамлекетибизге бир ушундай элибизге ушундай бир
ынтымак биримдикте бири бирине болгон бир мындай мухаббатты күчөтүп койду да бири бирибизге болгончу. Негатив жасагандар болот да? Жок, бул Алланын иши болгон үчүн эми Алла таала бул баарыбызга ушундай иш берген үчүн билбейм. Алла таала эч кимге биз жаман ой салган жок. Ооба, бизге эч ким бир мындай бир мен тоба кылдым, ушул күнгөчө окуй элекмин бир силер жеп койдуңар, тиги кылып койдуңар деген бир нерсени неме Чында болуптур ошол нерсе. Себеби бул тыйын биздин колубузда болгон жок. Алар бар прозрачный, ачык болуп атты. Өздөрүнүн колунда, өздөрүндө суммалар бүт бар ачык айкын. Бул жерде эч ким эч кандай андай ой боло турган нерсе болгон жок бул жердечи. Баары ачык болду. Ошол үчүн ачык болгон үчүн дагы элибиз бизге ишенип туруп берди да. Купуя эч нерсе болгон жок бул жердечи. Прозрачный бүт баары ачык болгон үчүн ортодо береке дагы болду да бир жерде. Кудай өз берекесин берип койду. Бирөөнүн артынан үчөөнү жетип калды. Ушул нерседен өзүңүздөргө эмне ала алдыңыздар? Ар бир нерседен негизи биз бир нерсени алабыз го өзүбүзгөчү. Эмне ала алдыңыздар? Сабак алдым досум, айтчы. Так. Эмнени түшүндүңүздөр ушул? Биринчи кезекте эми мен өзүмдүн оюмду айтсам, биринчи кезекте биз мен ушул ден соолуктун, ушул ар бир мүчөбүздүн канчалык баалуу экенин сезип жеттик да. Эми буга чейин деле көптөгөн окуялар болгон же бирок мындай түшүнүп жете албайт элек, бирок мына ушул бир баланын ушул эки бутунун иштеши үчүн же болбосо ушул басып кетиш үчүн ушунча бүт кыргыз эли ушу 2 миллион доллар да топтоду. Бүт кыргыз эли. А биздин канча дене мүчөбүз иштеп турат да, мисалы угуп атабыз, көрүп атабыз, басып атабыз, сүйлөп атабыз, каалаган нерсени кылып атабыз да. Аллах таала мисалы айтат го, Аллах тааланын нематы өтө көп да. Бизге берген нематтарычы санап бүтпөйбүз да эгер санасак. Ошого биз ар бир ушул ден соолугубузду мисалы бакташыбыз керек экен да. Ошол нерсени сабак алдык биз. Мен эле эмес, менин оюмча бүткүл кыргыз эли, бүткүл инсандар сабак алды го дейм. Ошон үчүн бир мисалы 2 миллион доллар деген бул миллионер деп айтып этилет да, долларовый миллионер болуп. А биз мындай турушубуз миллионер экенбиз да, долларовый, мындайча айтканда. Ошого эч качан мындай чөкпөшүбүз керек экен. Финансовый же болсо бир башка бир проблемалар болсо инсан эч качан чөкпөш керек. Аллах таала ушул эч кимди ден соолук менен, бала менен же бир оору менен сынабасын. Ошол. Эми биздин эми бул иш-чарадан алган сабагыбыз өтө чоң болду. Биринчиден ушу Алла Тааладан эч качан үмүттү үзбөш керек экендигин дагы да түшүнүп жеттик. Алла үчүн оңой экенин, Алла үчүн жеңил экенин биз түшүнүп жеттик. Адам акылга салгыла турган болсок, бул сумманы табыш үчүн бир адамдын өмүрү жетпей калышы мүмкүн. Эми биз деле ал акчаны кармайбызбы, кармабайбызбы, өмүрүбүздүн аягынча табабызбы, таппайбызбы, бир Алла билет. Аллага бүт нерсе жеңил экендигин түшүнүп жеттик. Алла каалаган болсо, анын бүт баары болот. Бул нерсени Алла каалады, болду. 2 миллион доллар эмес, 6 миллион доллар чогулду эми мындайча айтканда, 3 баланы. Анан ушунчалык бир адамдын, Полот досум айткандай, адамдын ден соолугу, адамдын өмүрү эч кандай бир акчага бааланбайт экендигин түшүнүп жеттик да. Биздин ушул Кудайым берген, бизге берген өмүр, бизге берген ден соолук, бизге берген мүмкүнчүлүк бул баа жеткис байлык экендигин биз түшүнүп жеттик да. Эч качан биз өксүнүп, же кыжалат болуп, мынтип жашабаш керек экенбиз да биз. Ушу баарына шүгүр кылып эле жашай беришибиз керек экен да. Алла Таала айткандай, баягы рызкардан кыжалат болуп алар, рызкар менин мойнумда. Силер менин ишим кылгыла дегендей биз Алланын гана өкүмдөрүн кыла беришибиз керек экен. Ушул нерсени түшүнүп жеттик да, ушу Аллага болгон жүрөктөгү иманыбыз, ишеничибиз дагы да артты бул иш-чаранын артынан. Буга чейин деле ишенет элек, буга чейин деле Алланын өкүмдөрүн кылат элек, бирок дагы да бекемирээк болууга бизге ушул көбүрөөк ушул окуялар көп себеп болду. Бир туугандын, ата эненин, ушундай мусулмандын биримдигин, ынтымагын ушул жерде бир сонун бир икрам муслим болду да бул жердечи. Баарыбыздын башыбыз бирикти. Биздин мына азыр отурган боз үй кандай гана чоң мындай мааниси бар экенин дагы түшүнүп жеттик да. Себеби биздин ата бабаларыбыз көчмөн эл болгондуктан бул көчүүгө ыңгайлуу үй да. Анан
боз үй көп тигилген жерге илгери биздин ата бабаларыбыз чоң той аштарды өткөргөн да. Биздин ата бабалар чоң уруулардын башы бириккен да боз үй тигилген жергечи. Чоң иш-чаралар өткөн, ошо кыргыздын түптөлүшүнө себепчи болгон чоң ошол демилгелер көтөрүлүп ошол чогулган иш-чаралар болгон. Биз дагы кече ушул боз үйдү айтпадым буга чейин деле тиккенбиз. Андан кийин кечегиде да тиккени ушул боз үйгө баарыбыздын башыбыз бирикти да. Мына 40 угу дегендей, мисалы ушундай баарыбыз ушул Ош Баткен ушул баары ушул драма театрынын алдында ушул боз үйгө бириктик да. Силерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Буюрса мынакей дайыма эле ушинтип элдин керегине жарап сап башында жүрөрүңүздөр дейли. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу кыргыз элим, берешен элим, ушундай дайым эле ынтымагыбыз бекем болуп, башыбыз бир жерге биригип туруп иш кылган болсок, конечно, бул жерде биздин дагы да алдыга өсүүбүз, өнүгүүбүз болот. Анан бул жерде дагы бир баса белгилеп айта кетүүчү нерсе, Аскар биз амир сап болдук, алганыбыз ошого итаат кылдык да. Бул жерде итаат кылгандан дагы көп береке болот да. Бир амир сапты бир кишини угуп, машвара менен чечилген иш туура жака чечилбесе дагы жакшыраак жака чечилет да. Бул болгон нерсе. Ошого биз машваранын негизинде, амир сапка итаат кылганыбыздын негизинде ортодо да бир жеңишке, ийгиликке жеттик. Ошон үчүн кандай иш болбосун машвара менен, бир амир сап менен кылган болсок, бир чоң жетишкендикке, ийгиликке жетебиз. Кыргыз элиме чын жүрөгүмөн ыраазымын. Мен элиме дайым ак эмгегимди арнап келген даярмын ушундай кызматына. Элибиз жок болсо биз эч нерсе кыла албайт элек. Ошон үчүн элибизге рахмат. Волонтер студент досторубузга рахмат. Студенттердин баары келип өз ыктыяры менен волонтер болуп беришти. Аларга чоң рахмат. Ушу бизди колдоп турган үй бүлөбүзгө, ата-энебизге, бир туугандарыбызга, бизди колдоп ушул ата каяка кеттиңиз, качан келесиз дебей унчукпай ошону түшүнүп отурган бала чакабызга рахмат. Мисалы ошол бизди колдоп турган досторубузга, ушу баарына чоң рахмат айтабыз. Баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса дагы да колдоп турсаңар, бизди камчылап турсаңар, иштей турган убагыбыз буюрса дагы да чоң иштерге буюрса мамлекет үчүн, эл жер үчүн, дин үчүн даярбыз иншалла.